Урматтуу Алмазбек Акунжанович, 18-июнь күнү Кызылкая шаарында нөшөрлөгөн жамгыр жаап, сел кетип, селдин кесепетинен бир топ соц объекттер жабыркады да. Бала бакча, мектептер, ошол эле учурда Кызылкая шаарынын төрөт үйү, карапайым элдердин үйү жабыркады да. Ошого тез аранын ичинде тиешелүү жетекчилерге тапшырма берип койсоңуз, ушул баарыга көмөктөшүп, жардам берип, соц объекттер ремонтуна жардам берсе да. Анан экинчи маселе, Кадамжай районунда Пүлгөн айылы бар. Пүлгөн айылы бул кошуна Өзбекстан менен чектеш да. Өткөн жумада ошо делимитация, демаркация боюнча комиссия барган. Комиссия барып, ошол жергиликтүү жарандар менен жолугуп, ошол жерде Нургазиев каналы өтөт. Нургазиев каналдан бул биздин Кадамжай районундагы Халмион айылы айыл өкмөтү, Алга айыл өкмөтүнүн элдери пайдаланышат да. Ошол туннелдин башы Өзбекстанга өтүп кетип аткан деген бир коркунучтар пайда болуптур да. Ошол жергиликтүү жашоочулардын айтымы боюнча. Ошону комиссия мүчөлөрү ошол жердин жашоочулары менен, шаардын мэри менен, райондун жетекчилери менен биргеликте ошол иш жүргүзсө жакшы болот эле да. Кийин анан кокус бир жөлүү себептер менен ошол жака өтүп кетсе, головной деген дагы бир балет чыкпасын деп келечекте бир коркунуч пайда болот да. Ошону өзүңүз катуу тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Үчүнчү маселе бул ошол эле Кадамжай районундагы 26 өзгөчө статусу бар чек арада чектеш жайгашкан айылдар бар да. Ушул айылдар азыркы учурда жеңилдетилген электр энергиясы жок экен да, төлөмдөрү боюнча. Мурунку ставка боюнча төлөшөт экен. Ошону дагы ошол энергетика министрлигине тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Ошону такта биреттеп элдерге бир жобуну берип койсок жакшы болот да. Ошо менин маселелерим ошол 3 маселе, ошол протоколдук тапшырма берип койсоңуз Нурбек Өмүрбекович жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Пеш калабыз. Кийинки сөз